Мен прапорщик Санарбеков Адилет, Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын аскер кызматкери. Баарына эле кыргыз элине белгилүү болгондой 16 сентябрь каргашалуу окуя болуп өттү. Биринчиден кыргыз элине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жана ошондой эле куралдаш досторубуз, өтүп кеткен достор, туугандарына, жакындарына, баардык туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жарат алган аскер кызматкерлерине тезирээк Алла шифасын бермекчи демекчимин. Ошо 16-сын айтып өтсөм, 16 күнү таңгамал 7-де Достук чек ара заставасына күтүүсүздөн тажик тараптан кол салуу болду. Күтүүсүздөн болгондуктан биз ошол замат айгай буйругу боюнча көтөрүлүп баардык өңүттөрдү ээледик. Өздүк курап. Ошондой эле өзүм заставада калдым 16 күнү. Заставада калып, заставанын старшинасы прапорщик Жолборс уулу ошого ок дарыларды өздүк курамга жеткирип бергенге заставага жардамдашып калгам заставада. Ошол учурда эле кол салуу башталар замат жарым саат эмес 20 мүнөт өткөн соң заставанын сыртынан сержант чуркап келди мага. Чуркап келип эле бизде бир ранен бар, жардам керек деди. Ал сержанттын жашы кичине жашыраак болгонуна байланыштуу өзүм барыбытынан чуркап карасам бир аскер кызматкери жарадар болуп жатыптыр. Жанында бир офицер бар эле, майор Шашнин деген. Ошол биринчи тез жардамды өзү көрсөтүп атыптыр. Аны көрүп эле мен ошол замат ошол жака чуркап бардым. Чуркап барып эле жардам бергенге аракет кылдым. Барсам майор Шашнин биринчи тез жардам көрсөтүп бутунан жарат алган экен. Бутуна эмесин байлап коюптур. Шымын, ремень. Анан мен өзүмдүкүн да чечип байладым. Байлап туруп эле экөөбүз фельдшерди чакырдык, заставанын фельдшерин. Заставанын фельдшери прапорщик Рахатбек уулу. Рахатбек уулуну чакырып эле үчөөбүз фельдшер келип өзүнүн милдетин аткарды. Уколун сайып, канын токтотконго аракет кылды. Анан фельдшер мага айтты, алып кетпесек болбойт, кан жоготуу көп болуп калды. Алып кетпесек болбойт дегенде, ошол замат атышуу өтө күчөп кетти заставага. Тажик тараптан катуу атылып атты. Топтук куралдар менен миномет, СПГлар заставага катуу түшүп баштады. Мен заставага чуркап бардым. Чуркап барып эле заставанын кызматтык автоунаасын Ниваны айдадым. Айдап келип эле келдим. Ошол жерге келип, ошол майор Шашнин, прапорщик Рахатбек уулу үчөөбүз жарадар болгон аскер кызматкери прапорщик Сегизбаев деген жүктөдүк Нивага. Нивага салып туруп эле Баткен областтык больницасына алып бардык. Фельдшер экөөбүз. Майор Шашнин өзү калды дагы өздүк курам менен өңүттү ээлеп. Анан ошондон кийин кайра жарадар аскер кызматкерин таштап келдик, таштап кайттык заставага. Заставага кайтып жолдо келатканда эле жолдо скорый тез жардам машинасы токтоп туруптур. Анан Нива менен бара албай калганыбызга байланыштуу скорый помощьту айдадым. Айдап жанында фельдшер бар, заставанын фельдшери. Экөөбүз түшүп келатканда экөөбүзгө катуу аткылады. Мен эме болчумун, автоунаа айдап бараткам, ошо тез жардам мунасын, айылдын тез жардам мунасын айдап келатканда эле бизди катуу аткыла баштады. Кудайга шүгүр, тийген жок бир дагы болбу. Жаныбызга чөп асфальттен көрүп аттык. Топтук куралдар менен аткылап атты. Заставага тездик менен айдап келип туруп эле машинаны заставанын заборуна токтотуп эле. Заставада бир ранен бар болчу да, старшинанын бутуна ок тийип. Заставада бир ранен бар, ошол раненди алып чыгып кетели деп тез жардам мунасын айдап келгенбиз. Киргенде эле уже катуу күчөп кетти. Кирип старшинага карасак, старшина жерде жатыптыр, бутуна тийген экен ок. Аны алып чыгып кетели деп такыр чыга албай коюптур заставадан. Уже бизди тажиктер өйдө жактардан аткылап такыр чыгарбай койду бизди. Анан ошол жерде көпкө туруп калдык. Старшина фельдшерибиз старшинага да өзүнүн тез жардам
биринчи медициналык жардамын көрсөттү. Ал жерден да старшинага бутун байлап эмесин сайды капельница койду. Ал жерден да ушу старшинанын эмесин канын токтотконго аракетин кылды. Ошентип ичинен чыга албай атып эле мен сыртка чуркап чыктым. Сыртка чуркап чыгып эле бир КамАЗдын астына жатсам, уже тажиктер бизге жакын болуп калыптыр. Ал мен автоматтын алдында өзүмө ыңгайлуу позицияны кармадым да, уже мага көрүндү уже тажиктер. Көрүндү, 2 жолу атканда эле жанында бир 2 метр, 3 метр нары жакта солдат бар эле. Ал мага сиз атып атасызбы, жолдош прапорщик дегенде эле, о, мен атып атам деп эле артка жылганда эле башыма тийди биринчи осколка. Артка жылып баратып эле башыма осколка тийди, анан дагы жылып баратканда белге тийди. Белге эмес, биринчи далга тийди. Далга тийгенде уже өзүмдү кичине жоготкондой болдум да, анан кичине жашынганга аракет кылдым. Качып машина токтогучу, унаа токтогучу жай бар заставада. Ошонун аркасынан өтүп баратканымда көрүп калды тажиктер. Көрүп калдым эле, мага карап аткыла баштады, токтотпой. Анан мен заставанын забору, анан бир тумба бар эле. Ошонун экөөнүн ортосуна чуркап жетишкенге аракет кылдым. Ошол жерде отурдум. Мен бир 15 минутта, бир 10 минут аралыгында тынбай атышты мага карап. Тынбай атты да, анан такыр чыга албай калдым. Мага вариант жок болуп калды. Анан заставадан КамАЗ жарылып кетти. КамАЗ жарылганда КамАЗ күйүп кетти да. Күйүп кеткенде уже кара түтүн басып кетти заставаны. Ошол кезде уже мени көрбөй калыштыктан түтүн аркылуу түтүнгө жашынып заставанын сыртына чыктым. Сыртына чыксам, уже айылдын башын, уже айылга кире бериш жерде үйлөрдүн астында уже тажиктер басып кетиптир. Ал мен чуркап эле жакшы көрбөй эле чуркап барып туруп бир аз өзүм жоготкондой болдум. Көбүрөөк кан кеткенге ошол кезде башыма далма тийген осколка. Баштан кан кетип эле ошол жака чуркап барып эле жаңы заставадан чыгып, эски заставаны көздөй чуркап баратып эле анан уже 50-60 метрдей забордон чыга калсам, уже 50-60 метрде тажиктер келаптыр. 15 болжол менен 15 тажик. Алар деле көзүмө военныйда деле көрүнгөн жок, тажиктердин военныйындай. Сакалдары бар, келатышыптыр. Келатканда эле мени көрбөй калды. Мен ачык жерде туруп калган байланыштуу, жабы бир немерээк жерге барайын деп, өзүмө ыңгайлуу жер табайын деп, бир мен мындай үйүлгөн топурак бар эле, ошол топуракка аттап өтүп эле, кайра секирип өтүп, жыгылып туруп эле, анан тажиктерге карап автоматты буруп жатам мен, анан осколка тийди белге тийген, анан кичине 1,5-2 метрдей ыргып кеттим. Кармап заставага кирбей калса, балдар аман калса деген ой кетти уже. Мен уже өзүмдү чыдап салдым да, уже өлдүм деп. Андан көрө мени кармап кетсин же туруп өйдө турсам, мени атат азыр. Атып мага кысып, балдар аман калабы же качып кетеби деген ой болду да. Анан старшина кыйналып жаткан да. Ошо старшинаны чыгара албай, такыр чыгара албай коймуш. Анан ошондой ой кетти да, анан автоматка кармай албай койдум. Турдум өйдө. Туруп эле кол менен, баары бир кыргызча түшүнбөгөндөн кийин ал жерде эмне деп сүйлөдүм деле билбейм, ушу кол менен ар кандай нерселерди көрсөттүм, шапкаларымды чечип. Анан карасам, уже мага жакындады. Келди жанагы 50 метрден алыстан көргөн жанагы эмелер, тажиктер. Автоматтарын келип кыйкырып, нарыраак туруп, Аллаху акбар деп кыйкырып атышты. Кайра. Анан бирөө жаныма келип туруп эле колман кармады, экинчиси келди, колман кармап алып барды. Ошо алып барганда, ошо айылдын мен көргөн жана айылдын башындагы тажиктерге алып барды, үйүлүп тургандарга. Алып барды. Анан ошол жерден эч кандай деле мындай бир аз колдорду кайрып, мындай кылып туруп эле ошол эмесин алып барды. Башыма мешок кийгизип, бир машина, эсимде бар, ушу портер машина болсо керек, ак портер болчу. Ак портердин аркасына жүктөп,
алып барып туруп мешок кийгизип койгон. Мешок кийгизип эчтеке эле көргөн жокмун, кандай жерге бардым. Анан бир жерге киргенде мешокту чечти. Мешокту чечип эле мен билген жок ала биринчи жарадар экениндичи. Анан бир аз эми андай эле эми баягы өзүм жоготконуна бир аз кыйынчылыктар деле болду, бирок өзүм жоготконуна көп деле эме болгон жокмун. Ошо аркамды көрүп туруп эле анан больница эми тажикче сүйлөп атышты, анын сөзүнө түшүнгөн жокмун, бирок больница деп атышты да. Больница деп туруп эле ошо больницага алып барышты. Больницага алып баргандан ошол жактан анан уже каным көбүрөөк кетип калды, уже өзүм жоготуп койдум. Мындай үндөр угулат, бирок көзүмө эч нерсе көрүнбөйт. Ошентип кулагым угулуп атты, көзүмө эч нерсе көрүнбөй эле. Ошентип операция кылышыптыр. Операция кылып, мен 16 саатты мындай болжол менен айтсам 17 чамасы болчу, болжол менен 17 чамасы болчу. Анан алып барып операция кылыптыр тажиктер. Анан менин палатасына жаткырды. 3 күн жаттым ошол. Анан Кудайга шүгүр, Алланын эмеси, Алланын каалоосу менен аман эсен чыгарып алдык. Бизге себепчи болгон, чыгарып алганга себепчи болгон биздин президентибиз Садыр Жапаров, Садыр Нуркожоевичке рахмат. УКМК кызматынын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке рахмат. Анан өзүбүздүн башкармалыкка рахмат. Ошентип аман эсен 16 түшкөн. Жайы жаннаттан болсун. Биздин начальнигибиз болчалып өтүп кеткен. Эми ошондой такталбаган маалыматтар тарап кетти. Бирок ошо видеодогу мен болчуман чыккандан кийин көрдүм. Интернетке тарап кеткен. Адилет мырза, айтсаңыз, ушул сизди барымтага алып атканда эң биринчи оюңузга эмне келди? Мен уже барымтага алып атканда жерге жатып осколка тийген деле уже мен мындай жашоом түгөндү деп эле ойлодум да, болду. Андан көрө ушу турсам деле атат, атпаса деле алып кетип өлтүрөт дедим. Мындай